Биз болсо таң манай программасын уланталы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде студиябызда дагы да болсо биздин коноктор бар. Ава, жаркылдаган коногубуз менен тааныштырып өтөлү. Эстрадабыздын жаңы чыгып келаткан жаркыраган сонун жылдызы бизге келип олтуруп калды. Мариана Дарманбекова. Марсиана. Пардон. Кош келиңиз. Саламатсыздар. Мага окшош кийинип Ошо негизи айтышкан да сизде ушундай келип Атайын келдиңизби? Тамаша. Жакшы, өзүңүздөр кандай эс алдыңыздар? Жакшы, эң сонун. Биздики албетте таң камал туруп эфирге келген биз үчүн адатка айланып бара жатат ара. Албетте 5 манай. Чыгармачылыкта Марсиана деген ат, мисалы эстрадабызда пайда болуп баштады дегендей, азыркы учурда сиздин элибизди сүйүнтө турган кандай жаңылыгыңыз бар? Эми негизи чыгармачыл адам болгондон кийин элге деле таандык. Биз ар тараптан иштегенге аракет кылабыз. Эми клип, жаңыр жаздыруу. Эң негизгиси мен ошол көбүрөөк сапатка иштегенге аракет кылам. Ошол оңдорду көбүрөөк убакыт кетип, текст тандап, обон тандап ошентип жүрүп эле. Эми Кудай буйруса ошол ырларыбыз акырындап чыгып атат. Анан ошол клип тарттырып, дуэттер ошо жакында эле ошо Султан байке менен акыркы болуп иштеген эмгегибиз ушул болду. Султан Садралиев менен ошол Махаббат дастаны деген ырга Раймалы менен Бегимайдын ошого ырдап, анан клип тарттырып бүттүк. Буйруса азыр монтаж болуп атат. Жакын арада көрө аласыздар деп Сизге биринчи алып келиңиз, буйруса. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер тарапта мына ушул жаңыдан чыгып келе жаткан ырчы кыздарыбызга мыкты каалоо тилектериңиздер болсо колдоп коштоп алалы. Жана ошондой эле суроолор жаралса бизге байланышка чыксаңыздар болот. 56-56-72 номери аркылуу. Ава, эми кадр артында да сүйлөшүп калбадыкпы? Бир гана эстрада жанрында эмес, түрдүү жанрында, опера. Баарында. Негизи эле ырчылардын араларынан мындай нерсе сейрек кездешет да. Негизи кантип жетиштиңиз мындай ийгилик? Жок, негизинен мен искусство факультетин ошол 5 жыл окуп бүтүрдүм да. Анда ошол пианино бөлүгүндө окудум. Аны менен сырткары эле ошол вокалдык бөлүмүндө вокал иримине дагы кошо алып кеттик да. 5 жыл эми опера жаатында ырдасам, өзүм кичинекейимден эле ошол комуз менен чертип ырдайм. Анан комуздан сырткары дагы эстрадный ырдап, ошол чет өлкөнүн ырларын ырдап жүрүп, анан ар бир багытта ырдап калдым да ошол. Анан эми опера жаатында окуй турган болсом, калган жаатында ошол өзүм ырдап жүрүп, анан постановканы коюп алдым десем болот да. Эң сонун. Биздин телекөрүүчүлөрүбүз аябай кызыгып калды болуш керек, баардык жанрда ырдаса үнү кандай болду экен деп. Анда ырдатпайлыбы сизди? Макул, өзү бизге бул адатка айланган да, эртең менен туруп эле уктап деле ырдакчы. Жакшы. Мен биринчи эле ошо Рыспай агайдын ырдагым келип турат. Сиздер үчүн ошо биз экөөбүз деген чыгармасынан эми көбүнчө ырлардын көпчүлүгү эле ошол сүйүү жөнүндө да. Ошо жалпы элибизге тунук сүйүү каалап, биз экөөбүз деген чыгарманы аткарып берейин, кабыл алыңыздар. Сонун болот. Билбейм кайдан жаралгансың сен мага, маңдайыма бүткөн жалгыз бакыттай. Сени сүйдүм, буйрук алып тагдырдан. Башкалардын миңи сага татыбайт. Же атайын сен жаралып мен үчүн, төрөлгөндө мендик болуп төрөлдүң. А болбосо айтчы жаным мен үчүн.
зарлап тапқан перзентімдей көріндің. Біз екеуміз екі судай берекен. Ай, бәрекелді, қол шабуға. Қол шаппасақ болбойт, Экран артында отырған көрүүчүлөрүбүз дагы кол чабалат болуш керек. Сон, үнүңүз сонун экен, чындыгында. Ар бир таң эле ушундай кереметтүү шедевр музыкаларды ушундай үйүндө угуп турсак, эң сонун. Рахмат. Анан мындай ой жаралып атат. Үнүңүз эң сонун коюлган экен. Сизди өстүрүп ушул музыкалык билимге ким түрткү болуп Эми негизи эле эң биринчиден ошол ата энеме рахмат айткым келет. Негизи чыгармачылыкка умтулууга бир ар кандай адамдар себепчи болот экен да, ошонун ичинен мен кичинемден эле ошол 2-классыман, 3-классыман комуз бөлүгүнө апамдар болбой окутуп койгон, апамдарчы. Окуп эми үйрөнүп алсаң сени өзүң үчүн деп, себеби мен таятамдын өзү музыкант болгон, оюнчу болгондуктан мени дагы бул билип калсын бир нерсени, комуз үйрөнүп калсын деп ошо окутуп койду. Анан окууну бүткөндөн кийин мен эч качан ырчы болом деген эмесмин. Баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет демекчи. Мен тилчи болом, ырчы эмес деп ойлочумун, бирок эми насып экен. Ошол искусствого окуп калып, анан азыр эми чыгармачыл шоу дүйнөсүнө кирип кеттим. Мен бул нерсеге киргенден кийин артка кайтууга жол жок, эч кандай. Ары же бери болуш керек да. Ошол менимче көбүрөөк ошол сапатка иштесек, анан Кыргызстандан дагы чет жактарга ошол конкурска аттанайын деген ниеттерибиз чоң буюрса. Билдирүүлөр бар, окуй кетели. Чет саламатсыздарбы? Чет тилдеги ырларды да ырдайсызбы? Дагы ырдап бериңизчи, сураныч деген экен. Үнүңүз сонун экен дейт. Рахмат, рахмат, сиздерге дагы ыраазычылык. Ооба, чет тилдеги ырларды ырдайм. Эми ырдап кетпесем болбосо. Ооба, келиңиз. ырдаш керек. Beyoncé деген ырчы бар, ошонун ырынан бир куплет аткарып берейин, кабыл алыңыздар. Listen деген. Угуу деген. Listen to the song here in my heart, a melody I start, but I can't complete. Listen to the song from the beginning. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be old. They will not be possessed and don't been to your own. Oh, cause so on. Listen, listen. I am alone out in crossroads. I'm not alone in my own home. And I thought it's high to say what's right in mine. You sound come no. Oh, now I don't believe in you. You don't know what I feel low. I'm all day road. You made it to me. I found it to force you think you gave to me. But now I gotta find my own, my own. Nice. Big applause. Ой, сон. Рахмат. Башка тилдерди билесизби? Негизи ооба башка тилдерди ырдап жүрөбүз. Эми баягы окуучулук студент кезде опера ырдаганда же болбосо итальянский же болбосо орусча ар кандай ошо тилдерди үйрөтүп ырдатып жүрөт. Анан эми азыр эң негизгиси ошол англис тилине көбүрөөк басым жасап жаткан учурлар. Анан эми ырчы болгондон кийин ар бир тилде ырдай билиш керек деп ойлойм. Эң сонун. Анан сиз комузда ойноп, фольклордук жанрда дагы, эстрада жанрында дагы, опера жанрында, оркестр менен дагы ырдайт экенсиз. Анан ушул жанрлардын арасынан өзүңүзгө жакыны, жаныңызга жакын болгон, өзүңүз сүйүп ырдаган кайсыл жанрды мыкты деңгээлде өзүңүзгө жакын деп көрөсүз? Негизи бизден жанагы фольклор жааты эч кандай ташталбайт. Бирок эң мындай классика, эстрадага көбүрөөк жакыныракмын. Бирок ар бир жанрдын өзүнүн угармандары бар деп айтат элем.
комуз менен ырдасаң биздин элибиз комузду сүйүп укса, фольклор ырдасаң оркестрдин алдында, чоң оркестрдин алдында ырдоо бул өзүнчө эле бир сонунда сыймык да, өзүнчө эле сыймык. Анан эстрадный жанрда ырдасаң ал өзүңдүн мындай элге аласыз. Ошондой айтса болот. Негизи биздин эстрадабызга кээ бир ырчыларыбыз атак даңк үчүн келет экен, кээ бир ырчыларыбыз акча табуу үчүн келет экен, кээ бирөө жөн гана хоббисин аткаруу үчүн келет экен да. Музыка үчүн келет. Ооба. Эми сиз кандай максатта ушул эстрадага аттандыңыз? Эми кандай десем, Баары мен чын айтсам, эми бул нерсе мындай да, бул ырчылык менин мындайча айтканда кесибим дагы десем болот, эми анан хоббим десем дагы болот. Эми бул нерсени мен экөөнү тең тегиз алып кеткенге аракет кылам, бирок эң негизгиси акча табуу эле эмес бул жерде. Сен ырдабасаң, чыныгы мен ойлойм да мындай, чыныгы музыканы түшүнгөндөр музыкасыз жашоо бир аз кыйыныраак болобу дейм да, себеби биз музыка менен жашап келебиз да. Ырдап, анан ырдабасаң кадимкидей эле, эми мен мисалы мен эжекем бар, операдан берген эжекем, ырдабаса кадимкидей ооруп калчу да. Эми мындай адамдар дагы жок эмес. Бар. Чыныгы музыка үчүн жаралган адамдар да. Ошон үчүн мен эми ырдап жашап келем деген сыяктуу да. Анан музыкалык аспаптарда, инструменттерде дагы ойнойт экенсиз. Оон жаратып көрдүңүзбү эле өзүңүз? Оонум бар, оондорум бар. Көп кырдуу талант. Оондоруман ошол биринчи жолу эне жөнүндө өзүмдүн биринчи ошол эне жөнүндө жазгандарымды аранжировкалатып, азыр радиолордон буюрса кетип атат. Ошол биринчи оондорумдун бирөөсү. Эми жаздыргандардын ичинен, анын ичинен дагы ошол иштеп жаңылатып, кандай десем, эми текшертип дегендей. Анан кийин акырын чыгара баштайбыз. Марсиана, сизге бүгүнкү эфирдин эң башкы суроосун берели. Ошондо сиз турмушка чыктыңызбы? Негизи ойлонуп калдым. Жок. Не деп койсом деппи. Эми турмушка чыга элекмин, бирок бул жөнүндө эми уктуңуздар да, эми ушул жеке жашоо, өзү айтып тургандай эле жеке боюнча калган жакшы деп ойлойм. Жакшы болот, бул барып эле ушул суроону берип салды да. Өздөрүнөн билдирүү келет. Жок, билдирүү келет сөзсүз түрдө, андан кийин аябагандай көп кырдуу талант бардык жактан аябагандай идеалдуу коногубуздун бул суроону сөзсүз түрдө берип жатышат. Жакшы, уланта берели. Суроо жок, Марсиана мисалы сүйлөп атып эле ырдап кетет экенсиз да, мындай оңой ырдайт экенсиз да. Кээ бир ырчылар мисалы ырдап бергин десең, эми мындай да, анан деп баштабадан ырдачу эле да, атайын бир неме көңүл алып. Сиз отуруп эле ырдап кетип атасыз да. Ырдоо сиз үчүн оңой элеби? Албетте. Эми ырдоо оңойбу деген суроонун өзү менимче билбейм, мен үчүн. Ырдоо өзү ошол эми ырдай албаган адамдар үчүн бул кыйын болушу мүмкүн. Бирок биз үчүн бул ырдоо деген бул жеңил эле нерсе. Кадимки сүйлөп аткандай эле. Кадимкидей эле сүйлөп аткандай эле, ошол даже сүйлөгөндө дагы ырдап сүйлөгүм келет да. Келиңиз, анда сизди ырдаталы бул жерден. Жакшы, бир чыгарма аткарып бериңиз. Балким сиздин обонуңузду апакем дедиңизби, энекем дедиңизби, ошону укпайлыбы? Мен опера жаатында ырдап берейин дегем. Эң сонун келиңиз, опера жаатында. Бунун дагы угармандары бар дегеним да. Ооба да. Ошол Бегалиев агайыбыздын Сагындым деген ырынан бир куплет ырдап берейин. Байкоосу станцияга кабылдым, кайдан жүрүп неге табылдың, элестериң мура бастырбай, илип алдың барын жанымды. Сагындым, ой, бирге жүргөн күн, ой, кайрылгым, көргөм келип, мен абдан сагындым, көргөм келип, мен абдан сагындым.
аткарып болду. чогулар. Анан Марсиана дегенде эле ат өзгөчө болуп атат бизге. Бул каймана атпы же өзүңүздүкүбү? Кыргыз айтып коет эмеспи, азан айтылган ат депчи, ошол кичинекейимин эле ошол чоң атамдын карындашы айтпы деген эжекем менин атымды Марсиана деп коюп коюптур. Эми бул нерсеге негизгиси эле баягы биринчи эле суроо бергенде, кээде интервью берип калганда, сиздин атыңыз Марсианабы дебей эле алгач, эмне үчүн Марсиана деген атты тандап алдыңыз дешет да. Демек, бул каймана ат деп ойлошот, Ошол көбүнчөсү ошол каймана ат. Мааниси эмне мунун? Мааниси деген ошол бул ыраазычылык деген баягы француз тилинен алынган, merci деген сөздөн алынган. Анан бир жааты ошол Марс деген ошол бир өзгөчө болсун деп койсо керек да, мен ошол нерсеге маани беребечүмүн. Акыркы күндөрү ошол интервью берген сайын ошол суроолор көбөйө баштаганда, эмне үчүн атыңыз Марсиана, анан эжеме сурап, ошентип тактап алдым да. Ошондой сен атың өзгөчө болсун деп койдум эле деп айтты да. Жөнөкөй эле мындай суроо бергим келип атат да. Негизи ырчы болгон кандай экен, ушинтип барып жылдыз болуп баштадыңыз, интервью берген кандай экен, жакшы сезимдер болот абы? Негизи мен сахнага кичинекейимден эле чыкканмын. Ошол музыкалдык школада окугандан баштап 5-классыман оркестрге кошулуп комуз чертип, же болсоң чыгып ырдатышып, ал нерсеге көнүгө эле карайм мен. Анан өтө бир мындай звезда болгондо эми баягы чоң сахналарды элестетчүмүн, бирок бара-бара баягы жаштын кыялын берет демекчи, эмнегедир акырындап ушу бир тепкичтен чыгып, өзүмөн өзүм эле ушундай чыгармачылык менен иштеп, алга жылуу аракети бар да, мындайча айтканда. Эми кандай сезим? Элдин кол чабуусун алуу биз үчүн сахнада ырдап 3 мүнөттүк азарт. Бул нерсе билбейм, бул нерсе менен чындап жашайбыз да биз. Ошентип айтсам болот. Башкелем. Түшүнүктүү. Барыңыз билгениңизге сонун музыкалык чыгарма. Йыгылалы, коштошолу, коштошуп эле калуу дегендей болдук экөөбүз, э? Демек, эркин микрофонбу? Эркин микрофон. Макул, мен Сезген жакшы ырчы экенби? Рахмат чоң. Биринчиден ошол сиздердин ошол жаңы ачылган, эми буюрса сиздердин көрөрмандардагы, угармандардагы көптөгөн миллиондогон ошол Кыргызстанды элейт ниетим абдан түз. Сиздин ошол жалпы жамаатыңыздарга чын жүрөгүмдөн ыраазычылык билдирем, атайын ошо таңкы конокко чакырганыңыздарга. Анан ар дайым ошол жаңы идеялардын үстүндө иштеп, эфириңиздерди жаңырта бериңиздер. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, кыргыз элиме жалпысына ошол тынчылык каалайм. Эң негизгиси тынчылыкта жашайлы. Рахмат чоң. Сизге чоң рахмат. Келип сону маек куруп бергендигиңиз үчүн үнүңүзгө береке. Эң негизгиси кыргыз эстрадасында дагы бир эң таланттуу кыздарыбыз келатат деген ойдобуз. Сизге ыраазычылык билдирели, э? Чыгармачылык ийгиликтер, кадырман телеөрүүчү, бизде конокто эстрадабыздын жаркын жылдызы Марсиана Дарманбекова аттуу ырчы кызыбыз болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Эл артисти болдуңуз, примадонна болуңуз деген жакшы каалоо тилектер менен биз кийинки техника дүйнөсүнө баш багалы техноблок рубрикасы. Кеттик.